Ар бир нерсенин факторлору болот. Ошол нерсеге түрткү болгон нерсе болот. А ислам дал ошол нерселерди дарылоо үчүн шариат, дин ошол нерселердин бардыгын бизге тартуулаган. Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар силерге алып келген нерсени алгыла, буйрган нерселерди алгыла дагы, эмнеден кайтарган болсо ошол нерседен кайткыла деди. Өзүбүздүн түбөлүк акыретибиз үчүн, жашообуз үчүн убактыбыз жок сарптаганы. Ошол нерсеге биздин убактыбыз жетпей жатат. Эмне үчүн? Эмнеге жетпей жатат? Эмнеден адам бошобой жатат десе, мына көр тириликтен бошобой жатабыз. Жашоонун суетасынан бошобой жатабыз. Ишим көп. Өзү негизи адамдын иши ошол акыретке, Алланын ыраазылыгына даярдануу болчу. Бул деген мен фанатизм менен мен динге чуңкунуп кирип кетип, дүйнөнүн тирилигин калтыргыла деген жерим жок. Бул нерсе туура эмес трактовка. Эмне үчүн дегенде, туугандар, ушул Аллах жараткан ушул дүйнөнү адамзат үчүн. Бизди курчап турган табиятты Аллах биз үчүн жараткан. Биз үчүн, адамзаты үчүн жараткан. Адамзатын Аллах ушул тегеректеги табият үчүн, бул дүйнө үчүн жараткан эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Биздин бүгүн жашап аткан жашообуздун бардыгы багытын, баш аягын алмаштырып алдык. Эгерде биз ар бир нерсени өзүнүн ордуна койгондо, туугандар, өз ордуна койгондо, жашоодогу толук гармония ушул пайда болмок. Мына ошол романтика, сүйүү, күйүү, мына ошол нерсенин бардыгы өз жайында болмок. Бирок биз адаштык, туура эмес багыт алып атабыз. Адашуу деп мына ошол нерсени айтат, туугандар. Адашуу дегени эмне? Муну залал деп коет, араб тилинде залал. А биз 5 убакыт намазды окуп аткан гойрил магдуби алейхим валаддаллин деген аятта мынакей ошол адашкандар деп, гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегендеги заллин дегени мына ошол адашкандар. Эмне үчүн дегенде, туугандар, Фатиха сүрөсү бул дуадан ибарат. Ихдина сиротал мустаким. О Аллах бизди туура жолго баштагын. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Сен сүйгөн, сен аларга неемат белек кылып тартуулаган жакшы инсандардын жолун бергин Кудай бизге. Пайгамбарларга берген жолуңду, сен ыраазы болгон ушундай нурдуу жакшы инсандарга берген, солих инсандарга берген жолуңду, гойрил магдуби алейхим валаддаллин, сенин каарыңа учураган адамдардын жолу эмес, доллин, адашкандардын жолуна эмес Кудай деп биз Аллахка 5 убакыт намаздан мынакей кайрылып атабыз. Проблема ушулда, туугандар. Ошол окуп аткан сүрөңдү өзүң түшүнбөсөң, ичиндеги маанини билбейсиң. Маанини түшүнбөйсүң, ошон үчүн сен аңдабайсың. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты: мусулман адамдын намазы Аллахтын алдында кабыл болот. Канчалык деңгээлде ошол мусулман намазын түшүнүп окуган болсо дейт. Мен бул жерде азыр араб тилин билбегендер намазы кабыл болбойт деп айтмакчы эмесмин. Намазда турган инсан биринчи орунда, анын эң биринчи основасы, түшүнө турган основасы. Мен кул, Аллах менин кожоюнум, кожоюндун алдында мен тик туруп мынакей парзымды, кожоюндун буйруган нерсесин аткарып атам деген сүрөт. Мына ошол сүрөт намаздын сүрөтү, туугандар. Саждага тизелер менен жерге түшүп, алакан менен жерге түшүп, адамдын эң керек болгон ыйык сезимдери, көрүү, угуу, жыт билүү, сүйлөө, мына ошол нерселердин бардыгы бир орган, башта жайлашкан. Адамдын кереметтүү башында жайлашкан. Баш кийим деп биз башыбызга кийебиз ошол калпагыбызды. Мына ошо кыргыз калпагы деле бекер жөн ойлонуп эле жөн эле бирөө чыгарып койгон жок да. Узун болуп, өзгөчө болуп турган мынакей Меккеде, башка жерде калпакты кийсең, элдин баары келип таңыркашат. Мындай баш кийим жок. А бул деген символикасы бул тоо, аска тоо, мөңгүлүү тоо, ак, аска. Мына ошол нерсени символикасы. Ошону биз башыбызга кийебиз. Мына ошол кереметтүү башыңды жараткан Кудайдын алдында сен жерге коесуң. Аллах Таала айтат: "Ваннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада". Мына ошол мечиттердин баары жараткан Кудай үчүн. Ошондуктан башка, Аллахтан башка нерсеге силер сыйынбагыла деп Аллах Таала буйрук кылып атат. Туугандар, мына Куранда Аллахка сыйынгыла, Кудайга шерик келтирбегиле деп Аллах буйрук берип атат дагы. Ошол эле жерде жанаша ата-энеге жакшылык кылгыла деп Аллах ата-энеге болгон жакшылыкты жанаша кылып койду. Эмне үчүн десе, окшоштук жерлер бар. Жараткан кудуреттүү Аллах бизге ырыскы берип атат. Туугандар, биз дыйкандар, биз адамдар болгону баш катырганыбыз эмнеде болуп атат? Урук табыш керек, жер болуш керек, жерди трактор менен айдаш керек, тракторге чуркайсың, тракторист сынан набивать этет, акчаны бересиң, ошонун мээнетин билесиң да. Тракторист дагы жөн иштебейт. Анан кийин сугарыш керек. Суга суу дайыма тартыш, проблема.
мына ошол суга суу деп мынакей Орто Азияда мына пахта таласы деп туруп арал деңизи жок болуп кетти. Андан кийин мынакей Кыргыздардын суусу тоодон жөн агып аткан суу деп өтүп кеткен бир ажоо керек болсо согуш кылам деди суунун айынан. Эмнеге силер тосуп аласыңар, кыргыздар неге сууну тосуп алат деп. Бардык ушул дүйнөдөгү нерсе дагы ушундай проблема көйгөй менен, мээнет менен байланган. Ошол мээнет менен жасаган жеген нерсең дагы таттуу. Бирок урукту салдың, септиң, хорошо. Сугардың, бирок ошол будайды өндүрүп, өстүрүп, чыгарып аткан ким? Рызкыны берип аткан. Ал процессте адамдын эч кандай участиясы жок. Адам сугарып коюшу мүмкүн, адам отургузуп коюшу мүмкүн көчөттү, бирок ал көчөттү дальнейший ошол жердин астынан өсүп, өнүгүп, чоңоюшу, бүчүр байлашы, мөмө бериши, ар бир мөмөнүн өзүнчө бир окраска, сары, кызыл, көк кылып окраска бериши, адамдын участиясы жок ал нерседе. Жараткан кудуреттүү Аллахтыкы ошол нерсенин баары. Биз бул нерсени ойлобойбуз.